Момундай төшөктөрдү жууш аябай проблема болчу эле да. Сыртын кабып, ичиндеги пактасы жарабай калып, кайра жаңы пакта тыттырып же ушул пактаны тыттырып, кайра тиктирип канча деген машакат тартат элек да. Эми мындан ары туугандар болду. Эчтекесин сыйрыбай эле ушул мойдон эле жууп, мынакей караңыздар. Мындай пышный болуп чыгат экен. Эч нерсени кабып, сөгүп, тыттырыштын кажети жок экен да. Бул кандай аппаратта жуулуп атат десеңиздер, видеону айна чейин көрүп туруңуздар. Мен силерге килем, төшөк, палас жууган ушундай мойкага келдим. Сонун маалыматтарды алып берем. Мына бул жакта килемдердин баарын жууп берет экен. Мына иштетип аткан ишкер атын ким? Абай. Абай, келем, ал аппаратты көргөзөйлү. Кандай аппарат менен жуулат көрөйлү. Мага да кызык болуп атат. Мына туугандар, ушул аппарат менен турецкий окшойт, Ооба, чертеж турецкий, бирок Кыргызстанда жасалат бул аппарат. Мадин Кыргызстанбы? Мадин Кыргызстан, бирок чертежү Турцияныкы. Кыргыздар негизи кыйын, любой көргөнүн жасайт да. Ушул аппаратка салса эле, баягы жуулуп бүткөндөн кийин Ооба. кургап чыга берет төшөктөрдө эле. Ооба, эми кургак болуп чыгат. Күндүн ысыгында 2 саат, 2,5 саатта курганга мүмкүнчүлүгү бар. Жакшылап жуусак. Төшөктүн баягы пакталары топтолуп калбайт экенби? Жок, топтолбойт. Гарантия берем, эгерде төшөк жакшы абалда болсо, мына орто абалдан орто абал болсо, жакшы болуп чыгат. Кээ бирки төшөктөрүбүз бар. Мисалы, төшөктөр кээ бар, жиптер үзүлүп калган. Ошолордо болот эми проблемалар аларда. Аябай эскирип кетсе туугандар, жиптер үзүлүп кетсе топтолуп калышы мүмкүн. А так мындай проблема жок. Жип үзүлбөсө сонун. Жок, сонун болот. Сонун экен, Төшөктөр, килемдер, ковер бүттүгүн жуабыз. Өзүбүз алып кетебиз, кайра алып келип беребиз үйгө чейин. Шаар ичи, бекер, бекер. Барасыңар, өзүңөр багы 5-этаждан болсо дагы сыйрып чыгасыңар. Ооба. Жууп, тазалап апарып кайра 5-этажга салып бересиңер. Ооба, алып барып беребиз. Талаш шаары. Айылдарчы мисалы, кошун айылдар. Айылдардан эгерде 100 квадраттан ашык болсо, жакын айылдар эми өтө алыс айылдар болсо, көбүрөөк болуш керек да. Бизге мисалы Талас шаары бекер болуп атат. Эгерде айылдардан көп квадрат болсо, мисалы 100 квадраттан ашык болсо, 250 квадраттан ашык болсо, мисалы 3-4 үй бүлө чогулушуп, бир келип заказ беришсе бизге, давайте келгиле, бизде мынча квадрат бар, мынча килемибиз бар десе, биз алып келип, жууп, кайра алып барып беребиз. Сонун лайфхак болду. Туугандар, мисалы алыс айылдардагы кошуналар угуп алсаңыздар, мисалы азыр эми жайында элдин баары килем палас жуудуруп калайлы деп сезон башталды да. Өзүңүздөр жуугандан эринеп атасыздар, күчүңүздөр жетпей атат. Квадратыңар аз болуп аткан болсо, кошуналар менен бирге калып эле, Ооба. Сен эмнең жуудурасың, килемиңди, төшөгүңдү деп эле баягыдай чогула коюп эле чалсаңыздар, бекер алып кетип, кыскасы жууп салып берет экен да, туурабы? Ооба, туура. Эми канчадан жууп атасыңар эми? Квадратын 80ден жууп атабыз. Квадрат 80ден. Ооба, килемдерди. Төшөктөрдүн штугун 300 сомдон жуабыз. Штук болгондо ал стандарт болот да. Стандарт эми ар кандай. Мисалы 1 метр бойдо төшөктөр болуп калат. Эми алардын ценасы ылгыйраак болот да. Основной стандарт боюнча бир 3 метр болот. 3 метрге 80 болот. 3 метр 80 стандарттарды 300 сомдон. Ооба, жер төшөктөр бул. Жер төшөктөр. Журкан төшөктөр болсо, 1 кишилик болсо 400 сом, 2 кишилик журкан төшөк болсо 450 сом. 450 сом. Журкан төшөк любой. Ооба. Бул аппарат менен жашат экенсиңер да? Бул аппарат менен жашабыз. Биринчи очередь суудан себебиз, химия беребиз. Химиялар бар, таптаза болот. Химиялар таптаза Турциядан келет, химияларыбыз дагы. Бул аппаратка салып туруп эле, бул сыгат турбайбы? Бул ушу сыкканы да основной. Полусухой кылып берет. Полусухой. Анан жерге жайып коет экенсиңер дагы. Ооба, бул жаңы эле жуулган килемдер булар. Ана жаңы эле сиздин алдыңызда эле жуудук, мына почти уже кургакта бир полусухой болуп калыптыр, полусухой болуп калат. Сонун экен. Силер эми кышында кандай болот? Кышында деле жууй бересиңерби? Кышында буйруса аракет кылып атабыз, Кудайым буйруса берибизди сушилка кылсак, Кудайым буйруса кышында дагы жуабыз. Кышында да ура бересиңер. Ооба, кышында да. Берден чыккандан сушилка коесуңар, бат эле кургап калат. Ооба, бир күндүн ичинде. Минус градусту карабайсыңар. Ооба. Сонун экен. Туугандар, колдон келишинче маалыматтарды алып бердим, калган жокпу толуктай турган? Бар эле айтылдыбы? Жок, кайрылып бериңиздер, Кудайым буйруса. Кайрылып бериңиздер, биз экранга номерди койдук. Дареги ушул Ленин көчө менен Алымбекова көчөнүн эле кесилишинде Ак жол деген мурда автомойка иштеген, ошол жерге келе бересиздер. Өзүңөрдүн машинаңар бар? Өзүбүздүн машинабыз бар. Болду, туугандар, кыскасы өзгөчө баягы апалар бар да, иштүү апаларга эле күч келе берет да. Нону сөгүп берип кой, жууп берип кой деп эле кыздары, балдары кыйнай берет да. Болду эми мына
апаңыздарды иштүү бир туугандарыңдарды кыйнабаңыздар бүттү эми мына. Мына жука жалпак болуп келгендердин баары пышный болуп чыгып кала берет экен да. Видео лайк басып коюңуздар, ушундай жууркан, төшөк, килем жуудурам деп ойлонуп, убара тартып жүргөн досторго, группаларга, айыл группаларга бул видеону сөзсүз түрдө жөнөтүп коюңуздар.